Баткен облысы боюнча кургагучук оорусун дарылоочу 4 мекеме бар. Имараттары Союз учурунда курулгандыктан эскилиги жетип, бейтаптар үчүн эмес, дарылануучуларга да шарт жок. Мындан сырткары санитардык талаптарга да жооп бербеген учурлар катталган. Алардын катарына Баткен облустук кургагучук менен күрөшүү борборунун имараты да кирет. Бул область отдаленный болгондуктан бул областка атайын бир областтык бир туберкулездүү оорусу менен күрөшкөн жакшы бир центр керек да. Борбор куруш керек. Мына областтык деп эсептелген биздин аймактагы туберкулезге күрөшүү стационары бул дагы азыркы эскилиги жеткен Союздун убагында 60-70 жылдары курулган зданияларда. Баткен облусунда кургагучук менен толук айыгуу үчүн 200 АКШ долларынан тартып 4000 долларга чейин акча сарпталат экен. Анткени бул жугуштуу илдетти дарылоо көп убакытты талап кылат. Чувствительный форма дейт. Чувствительный формага камыда 200 доллар, а устойчивый форма болсо 4000 долларга. А устойчивый форма 12-24 ай лечение алыш керек да. А чувствительный формалары бул немен шештемес деп коён, 6 айдан кам эмес лечение алыш керек. Саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругу менен кургагучукка кабылган бейтапты амбулатордук режимде дарылап, бул тармакта оптимизациялоо жүргүзүлүүдө. Ага байланыштуу бейтап 2 жумага гана ооруканада жаткырылат. Дарылануунун калган бөлүгү үй шартында өтүп, дарыгердин көзөмөлүндө гана болот экен. Бирок Баткендеги дарыгерлердин жетишсиздиги эске алынган эмес. 2 жумадан кийин ал өзүнүн айлана чөйрөсүнө эч кандай жугуштуу формасына болбой калат да. Буну ошол протоколдо баары айтылган. Но азыр ошол кыскарткан үчүн стационарный уровеньди кыскартып, амбулатордук уровеньге өткөрүп, бирок дагы эле көзөмөлдө медициналык кызматкерлердин көзөмөлү менен дарыланыш керек жарандар. Ошондуктан бул бардык региондордо Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен оптимизация жүрүп атат. ДОТС программа негизинде, 4 программасы негизинде амбулатордук леченияга өткөзүү максаты бар да. Амбулатордук леченияга өткөзүү максатында педиатр дарыгерлер биздин аймакта, мына Баткен областынын аймагында аз жетишпейт. Терапевт врачтарды, дагы башка врачтарды ушу педиатр врач кылып иштетип келишүүдө. Дарыгерлер өтө кескин түрдө жетишпейт. Баткен районунун аймагында өткөн жылдын 2 айына салыштырмалуу кургагучук менен ооругандардын саны 21 өскөн. Башкача айтканда 38ден 59га көбөйгөн. Ага карабай бул оору менен натыйжалуу күрөшүүнүн ордуна жылына март айында бир жолу көчө кыдырып жүрүш уюштуруу иш чарасы менен гана чектелүүдө. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.